Мына көрбөгөндүк ушулда тескери жакты карай бериптирмин. Бул аламда өзүбүз эле мен эле көрбөй алгандай сезилди. 2 комнат үй. Кышкысын суук. Мен 2009-жылдан бери көрбөй калдым. 3 кыздын ата-энеси болдук, 3 балабыз бар. Бала кезде көрчү элем, кийин көрбөй калдым такыр. Ар ким өз теңин табыш керек экен да. Мен болгондо светтин жаркын көрөм, анан кыйын эле болду. Башта биринчи эметкенде аябай буту колун жулуп алабызбы, эмне кылабыз деп. Саламатсыздарбы, жалпы биздин катталуучуларыбыз. Азыркы учурда биз борборубуздан алыс жайгашкан Достук конушунда турган чагыбыз. Бул жака келүүбүздүн максаты дал ушул жерде башкалап жаткан түгөйлөрдүн азыркы учурда көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген. Бүгүнкү күндө дал ушул ар бир адамдын жардамына муктаж болуп жаткан учуру, себеби алардын жашаганга үй жок болгондуктан дал ушул 2 комнаталуу үйдө башкалап жаткан учуру. Алардын башынан өткөн тагдыры азыркы учурда эмнеге муктаж экенин дагы да болсо толук кандуу чагылдырып бергенге биз сиздерге аракет жасайбыз. Мына ушундай үйдө турабыз. Азыр кичине үйдө кандай эме кылсак, мындай кичине кыймылдап үйлөрдүн жумуштарын ушинтип жасайбыз биз. Көзү көрбөгөн адамдар. Жалаң шум менен биздекилерди кармалап көрүп окат кылабыз. Республиканский больницадан 6-чы роддомдон төрөдүм, Кесирова мен. Төрөгөндөн кийин кыйналыш болду, ичим бүткүчө, аябай. Отуруп тура албай, кыйналып, өзүм апам келип бакты 1,5 ай. Багып, перевязкамды жасап, антип багып карап, тыңытып коюп, анан кетти. Өзүм коюп алам, эме кылып, иреттеп. Антпесем деген тиги ал жерден койгон жермен алмаштырып, кызым алып койсо таппай издеп жүрө берем. Кызыман сурайм, каякта мунун памперси десем, кичинекей кызым алып келип берет барын. Памперсибизди монтип дайындуу кое алабыз. Маяка монтип растап алып, бир жерибизге. Анан отуруп жаткызып алып котором, колу бутун жулуп албайын ушуну деп эптеп чоңойтуп алалы деп. Мына көрбөгөндүк ушулда тескери жакты карай бериптирмин. Biz birinci mintip karmap otundun çoğun kişinesin görüp, anan ciyik beyin görüp, anan mintip çetinen karmap, mintip jarabız. Bunday gözü var kişiler okşap koyup, çap jaralbayız. Mintip az-azdan Girtip jarabızda Mintip jatkызып, эме кылып которобуз. Мындай кылып, анан мintip көчүк башын түзөп, кийим башы каягында деп, анан мындай кылып көчүгүн көтөрүп, балдардын памперсин салабыз. Башында деген биринчи кызыбызда аябай эле кыйналдык, памперс кийгизе албай, тетир кийгизип коюп, чечип койсо котора албай шыбап коюп, ичи башына бүт барына шыбап эме кылып коюп, азап жеп кыйналып жүрдүк. Азыр көнүп калдык, 5 айдан баштап өзүбүз которуп, кийинтип, жуунтканда деле жолдошум экөөбүз жуунтабыз, тазикке салып алып, ал чалкасынан кармап берет. Мен сылап сыйпап жуунтам. Кулагына вата тыгып коюп жуунтабыз. Ошентип чоңойтуп келтабыз, Кудайга шүгүр, ошо 3 балабызды кыйналып кысталсак дагы багып келтабыз. Мындай келип, мына мынтип от тамызып, айылдагыдай болуп, мынтип от жага баштайбыз.
колдун ориентиров эмеси менен сыйпалап кармалап көрүп, эми колдорубуз булганат, көп болот, жууп алабыз деген элечи. Минтип кармап, мешиттин жээктерин кармап, анан отундарыбызды минтип кайшылаштырып салып, үй жумуштарынан оорчунду жеңил желпилеринен көп деле кыйналабыз, оорураак жумуштар болгондон анан кыйналабыз да. Анан ошондо элдерге тиги эжебиздин балдарына муктаж болгон ошолорду чыкыртабыз. Мындай жеңил желпи баланын ойнотуп, отун сотун жагып, эмелерден көп кыйналбайбыз. Өзүбүз акырын эптеп кыбырап кыймылдайбыз да. Баарын кармалап, сыйпалап көрүп. Биздин бул жерибизде шкафыбыз бар. Ошондо былтыр орозодо кайрымдуу элдер келип, ошондо жасап коюп беришкен, алып келип коюп беришкен. Иди шыйнап, ошого эме кылгыла деп жардам кылып. Болбосо бул шкафыбыз деле жок эле. Ошо шкафка жыйнап, өзүбүз баягы ордун кое алабыз. Бул жака болсо сахарларды коём. Сахарларды коюп, өзүм көргөндөй кылып коюп, ментип алып, сахарымды растайм. Ментип эме кылып, нампандымды ментип сыйпалап, нан салгычымды алып, ментип алып. Нанымды алып, ментип чайымды растап, ментип кармалап, сыйпалап, чыныйларымды койгон жеримен ориентир алып издейм. Ментип алып издеп, идиштеримди коюп, ментип алып чай растап берем буларга. Ал тамак жасаганда бүт баары ориентир менен коюлган. Өзүбүз ылайыктап. Биягыбызга чайларыбызды коебуз, туздарыбызды коебуз, тамакка салып аралаштырарда ментип жалап көрүп билем туздун дамын. Андай учурлар көп эле болгон, сахар кошуп коюп, көп эле андай эмелерди кылганбыз. Сууга күйүп калган учурлар, колумду күйгүзүп, плитага басып алып, май куюп алган күндөрүм болгон. Айла жок, тагдырдын сыноосуна чыдайт экенбиз. Кайнак сууну бутубузга куюп алып, бутумду күйгүзгөн күндөрүм болгон. Assalamu alaikum. YouTube kanalı кайрылуубуздун себеби боюнча кичине кыйналып атабыз, ошол үчүн кайрылдык элек. Ушул кыргыз элинен кичине бир аз жардам болобу деген, четтеги жүргөн мигранттар кичине жардам кылабы деген ой менен ошол YouTube бушакка кайрылдык эле. Ушул квартирада турабыз биякта. Квартирабыз ушул бир комнат, 2 комнаттуу үй. Кышкысын суук. Песка-блок менен салынган үй экен. Жайкысын аябай ысык болсо, кышкысын суук болот. Мындай отун көмүр алып, чагып, келип жашап келебиз ушуга чейин. Өзүңүздөр менен таанышсак, кайсы жылкы болосуздар, кайсыл жактын тургуну болосуздар? Өзүм 79-жылкы болом, Көлдөн болом, Ак Суу районунан. Бала кезде көрчү элем, кийин көрбөй калдым такыр. Начарлап барып анан көрбөй калдым да азыр. Канча жашка чейин көрчү элеңиз? 9-класска чейин көрүп жүрдүм, бирок эме ушул партанын астыңкы парталарга отуруп окучумун да, анткени доскадагы досканы көрө алчу эмесмин. Ошол 2003-2004-төн баштап начарлай баштаган. Анан ошентип начарлап барып, азыр такыр эле өчүп калды. Канча жашыңызда такыр көрбөй калдыңыз? Бул
10 жыл, 15 жыл, о жок, 15-20 жыл болуп калды го такыр көрбөй калгам. Мен Жалал Абад облусунун Тогуз Тoro районунун Казарман айылынын тургуну болом. Өзүм 9-1 тууганмын. 9-дон 5-симин. Мен 2009-жылдан бери көрбөй калдым. Ага чейин жашынакай эле көрүп, базып жүрчүмүн. 2009-дан бери бир жумада эле вообще көрбөй калдым. Себептери кандай болду же? Көз больницага барсам, көз давление, глаукома деп операция кылышты 2 жолу, 2 көзүмөн. Анан жылыш болбоду. Давление эле түшүрүп коебуз. Андан нары көрүп кете албайсың деди эле врачтар. Ошол боюнча эле начарлашым, кичине аз көрчү элем. Азыр вообще эле начарлап кетти. Азыр көрө албай калдык. Негизи эле ага айтып калдыңыз, 9-класста бүткүчөктү көрчүмүн депчи. Анан жарыкты, кадимкидей эле жана айланаңдагы адамды көрүп жүрүп эле бир учурда баягы көрбөй калгандагы абал. Эми баягы көрүп жүргөн убактымда көрбөй калганда аябай оор болот экен. Действительно аябай кыйналдым. Анан кийин бара-бара ушул көзү көрбөгөндөр менен кабарлашып сүйлөшө келгенде башынан кичинекейинен бери көрбөгөндөр чувству теме мындай чувствосы күчтүү. Анан неме болду экен, мындай көп элдердин муктаж болбой мындай өз эме кылат экен да. Ал мурун кийин көрбөй калгандарга кичине оор, кыйын болот экен. Ориентировка жоголот экен. Көп эле эмелерден эме болдум да. Өз алдынча баса албай, өз алдынча эме боло албай кыйналып. Мен деле ошол мурда көрүп, жашынакай эле базып жүрүп, 2009-да көрбөй калгандан бери аябай кыйынчылыктарды көрдүм. Өзүбүздү аябай эме кылып, бул аламда өзүбүз эле мен эле көрбөй калгандай сезилди. Экөөңүздөр качан баш коштуңуздар, байке? Биз азыр улуу кызым 1-класс окуп калды, жейт ушунду. 2014 баш коштум. Кызыбыз 2015. Баш кошуп жаткан учурда дагы баягы жакындары каршы болуп, же болбосо кантип жашайсыңар деген суроо аларда эле көп болсо керек. Жок, андай болгон жок. Анткени ар ким өз теңин табыш керек экен да. Бизге андай каршы болгон жок, эки жактан тең эле. Биз бирөөлөр аркылуу эле таанышып, ошолор аркылуу сүйлөшүп, анан баш кошуп калдык. Ага эч ким каршы болгон жок. Мен ата-энем деле каршы болгон жок. Кайын журтум деле каршы болгон жок. Эми экөө өзү катарын кылып кетсе дешипчи. Азыр андай үйлөнүүлөр толтура экен да бизчи. 3 кыздын ата-энеси болдук, 3 балабыз бар. Улусу 7 жаш. Андан кийинкиси 3 жаш, анан 7 айлык. Агай үйлөнүп аткан учурда эркек кишинин мойнунда көбүрөөк кандай десем, аял кишинин жоопкерчилиги көбүрөөк эркек кишиде болуп калат эмеспи? Ойлор, кыйналып калам деген ойлор болду, бирок эме кылган жокмун да. Ошону тиги жеңип чыгыш керек деген өзүмдө бир эме болду. Азыркы учурда 3 кызды тарбиялап жатасыз. 3 кызыбыз бар. Көпчүлүк таң калышы мүмкүн, эми азыр көрүү муктаждыгы болуп жатса, анан балдарды кантип тарбиялап жатышат депчи? Балдарды бизде тарбияланга көбүнчө биз Бишкекке турганга байланыштуу, биякта сиңдилерим, эжелерим келип көп жардам берди. Апам келип турат, ай сайын жок энди 2 айда бир, кээ бирде 1 айда бир келип 10-15 күн жүрүп, ошо жаныбызда балдарды каралашып, антип турушат. Улуу кызыбызды ошо апам окутуп атат, биз окута албаганга байланыштуу. Биз көрбөгөнгө байланыштуу окута албайт экенбиз да. Сабагына көңүл бура албайт экенбиз. Мектепте жок. Анан бул айланада мектеп дагы жок. Анын үчүн бир киши постоянно ташыш керек экен алыс жака бериш үчүн. Анан окута албайт экенбиз, ошо байланыштуу жок энди. Өз алдынча тартып кеткиче деп ошо апам өзү алып кеткен. Азыр 1-классты окуп атат. 1 жыл кеч окутуп калдык. Азыр 1-классты окуп атат, апам колунда. 2 кызыбыз өзүбүздө бир жерде, жакын жерде эжем жашайт. Ал келип кетип турат. Келип кабар алып, кыла албаган нерсебизди кылып берип кетишет. Ошентип жардам берет.
Азыр карап турсам кичинекей балаңыз дагы колуңузда бар экен, анан аны кийиндирүү, которуу, памперстерин алмаштыруу дагы кыйын эле болсо керек эже. Ооба, аны деген кыйын эле болду. Башта биринчи эметкенде аябай буту колун жулуп алабызбы, эмне кылабыз деп. Азыр кичине көнүп калдык, анткени 3 баланы кичине бакканга кичине эме болуп калды окшойт. Торолгуча кармабай жүрдүк, анан эми 5 айдан баштап өзүбүз кийинтип, акырын кармалап, кол башын, буту башын акырын эме кылып өзүбүз кийинткенге көндүк. Жуунтканда да акырын тазикке отургузуп, мынтип кармап алып колубузга жуунтабыз. Кээде ушул жардам бере албай кишилер келбей калган учурда айла жок, эме айла жок жасайганга туура келет экен да. Анан эптеп сыйпалап, кармалап көрүп шашпай антип митип атып анан эптеп кылып алабыз да, көбүнчөсү өзүбүз эле эме кылабыз. Кулак башына эме пактадан салып, анан эптеп жуунтууга аракет кылабыз да. Байке, үйлөнгөндөн бери дал ушул жакта жашайсыздарбы же буга чейин кайсы жактарда жашап көрдүңүздөр? Буга чейин 1 жыл айылда болдук. Андан кийин. Андан кийин бияка келдик. Аны Каракол шаарында турдук. Каракол шаарында эжемдердин үйүндө болдук, эжемдердин үйүндө. Ошол квартиралап эле келип да. Андан келип, анан бияка келдик, квартиралап калдык андан кийин. Айылга. Аякта деле жумуш жок. Бирөөнүн үйүндө жашашың кыйын. Азыр эми агай эмне оокат кылып атасыздар? Пенсия аласыздар, андан сырткары. Экөөбүздүн пенсиясы менен оокат кылабыз, квартплатка салып беребиз. Продукту чечебиз, мусор суусга ушуларга салып берип коюп отурабыз. Байке, сизде багы анча-мынча нерсе кылуу мүмкүнчүлүктөрү барбы жумуш боюнча? Бул жактан жумушка чыгып көргөн эмес, анан Караколдон кичине матрасга иштечү да. Кирип чыгып. Анан ал жакта деле жумуш болбой калды көбүнчө. Негизи эле өзүңүздөр көргөндөй эле бизде Кыргызстанда деги эле муктаждыгы бар адамдар үчүн шарттар аябай эле жокко эсе. Анча-мынча транспорт тиги өзүңүздөр дагы бул шаардын чекесинде жашайт экенсиздер. Дарканага барганда же базарга барганда кандай болот? Ошол обязательно бир киши күтөбүз. Эжемдин балдары бошоп калса кайнэжемден же бир эмелерден чакырабыз, көбүнчө адам чакырып, анан ошолор жетелеп барып койчу деп ушул. Биз мындай маршрутка, троллейбустарда түшө албайбыз вообще эле. Жана колго эме менен басат го, таякты, ошондой менен басабыз. Ошондой менен басабыз. Таяк менен жүрөбүз. Негизи эле жанагындай базарга барганда же болбосо дарканага барганда анча-мынча акча берүүдөн дагы алдап кеткендер болобу агай? Негизи эле адамдар ар кандай да? Көп болот. Ушул Бишкектен Караколго барганда основной көрүп таягыбыз менен көргөндө эме таксистерден бир 2-3 жолу алдаттым. Чөнтө менен акча алдыртты. Автобустан чөнтө менен акча алдырткандар болду. Таксиден бул канча экен десем 500 болсо 200 экен деп алдап коюп, азыр эме кыздачын аз берип койгондор болду, ошентип алдаткан күндөр болду. Эми азыркы учурда дал ушу өзүңүз көргөндөй эле батирде турасыздар, канча төлөп атасыздар эми бул жака? Бияка 5 төлөйбүз. 5 төлөйсүз. Негизи эле мындай азыр сиз анча-мынча жарыкты же өңдөрдү анча-мынча Жок, өңдү көрө албайм. Мен болгону светтин жарыгын көрөм, анан кишинин үнүн, аял эркегин үндөн тааныйм да. Мындай бет свет көрүнбөйт мага. Силердин деле өңүңөр вообще көрүнбөйт. Мен мындай жакында эле астыма турган нерсени эле кичине эме кылып басам. Мен жок эчтеке. Көрө албайм, жарык караңгыны, свет күйгөндөрүн дегендерин, өчүп турганын, күйгөнүн эчтеке эме жок. Бирок мындай кишилер ойлойт болуш керек, көзүң ачылып турса эле. Көбүнчө көп кишилер айтат да, көзүң ачык эле турат го, көрөсүң эле го депчи. Бирок андай эмес да. Балдарыңыздын жүзүн башкача элестетесизби агай? Мындай кармап көрүп, сыйпалап, мындай тигиндей экен деп эме кылдабыз анан так. Өң көрө албайбыз. Элестет. Азыркы тапта өзүңүз айттыңыз, бизге ушул жакшы бир үй болсо, батир болсо депчи.
Бул жакындагы өзүңүз көргөндөй эле суук экен да, кадимки таманың асты өтөт экен. Канча болду жашап атканыңызга ушул жерге? Почти 1 жылдан ашты. Бактылуулук деген эмнеде беке? Бактылуулук деген бул үй бүлөдө менин өзүм жеке оюм үй бүлөлөр урушпай, талашпай, бир бала чакасы менен чогуу болушса, ошол бактылуу болуш керек деп ойлойм. Алардын катарын толуктайсызбы? Буюрса, ошол бала чакам маңдайымда бар. Үй бүлө семьям бар, ошол менен бактылуумун деп ойлойм. Эжеке сизден Эми бактылуулук деген жашообуз болуп турса, уруш талаш болбосо, балдарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Балдардын ата-энесибиз. Эми көрбөсөк дагы ошоларга жаныбызда, маңдайыбызда балдарыбыз бар. Биз ошон үчүн бактылуубуз. Ата-энебиз бар, бир туугандарыбыз бар. Ошолардын колунан келбесе дагы, жок энди келип кандайсыңар деп койгон үчүн бактылуу болсок керек. Кайрымдуу кыргыз элим бир жардам кылып, кол жардам кылса жакшы болот эле. Четтеги мигранттардан ушул квартирага туруп атам. Бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү үй болсо деле. Биз кичине ушул үй жагынан кыйналып жүрөбүз. Анан бөөдө жакка, жогорку жакка такыр үнүбүз жетпеди. Президентибизге, Садыр Нуркожоевичке, ушул УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевтерге такыр кат жүзүнөн дагы үнүбүз жетпеди. Балким ушул аркылуу көрүп жетип калабы деген үмүттөбүз. Урматтуу кыргыз элим, биз сиздерден суранган себебибиз биздин үй жайыбыз жок. Ушинтип канча жылдан бери квартиралап жүрөбүз. Кичине үй жай болуп калса деген үмүт менен кайрылып жатабыз. Сиздерден суранабыз, бизге кайдыгер карабай, балдарыбызга кичине эме болуп, жашаган жерибиз суук, кышы суук болот. Ошого карап чыгып атабыз. Биздин эч качан үнүбүз жетпейт. Ушуга чейин эч деле жакка кайрылып келген эмеспиз. Биринчи жолу ошо сиздердин кайрылуу эмеңиздер менен чыгып атабыз. Ошо сиздердин эмеңиздер менен үнүбүз жетип калат деген ойдо чыгып атабыз. Ошо жогору жактарга да жетип калса, кичине кышка чейин болобу, же жазга чейин болобу үй жай болуп калса. Главный үй болсо, анан нар жагын эптеп, пенсиябыз менен оокатыбызды кылып кете берет элек. Жок энди продуктубузга, ар жак бир жагыбызга жетип турат эле. Азыр болсо жетпейт. Балдарыбызга кийим-кечектен, өзүбүзгө кийим-кечектен деле эме кылбайбыз. Жок энди жыртык болсо да жамап койсок көрүнбөйт деп ошентип жашап келебиз. Главный курсагыбыз ток, балдарыбыздын курсагы ток, жашаган жерибиз болсо деп тилеп келебиз Кудайдан.